бүгүнкү иш-чара Бишкек шаарында өтүп аткан иш-чара 2017-жылды биздин өкмөттүн атайын токтому бар. Токтомунда 5-октябрь биздин кырсыктардын тобокелдерин азайтуу күнүнө деп арналган атайын токтомубуз бар. Ушул токтомдун негизинде республикабыздын бүт областтарында 5-сентябрдан 5-октябрга чейин атайын иш-чаралар өткөрүлдү. Бул токтомдун жана иш-чаралардын эң биринчи максаты болуп биздин өзүбүздүн жарандарыбыз, өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга даярдыгы, жүрүм туруму, жаранды коргоонун кызматтарынын даярдыгы ар бир эле жеке эле дээрлик эле биздин ар бир адам, биздин жарандарыбыз жана ар бир мамлекеттик органдар өзгөчө кырдаалдардын алдын алууга даяр болуусуна деп атайын максатталган иш-чаралар. Бүгүнкү күнү Кыргыз Республикасынын министри Ажыке Бообек Эргешевдин буйругунун негизинде 5-сентябрдан 5-октябрга чейин областтын бүт аймактарында ушундай иш-чаралар өткөрүлдү. Атайын комиссия түзүлгөн. Атайын комиссия бүгүн жыйынтыктайт, башка областтардан дагы барып көрүп келишти. Бишкек шаарын бүгүн көрүштү, баарын жыйынтыктап, эртең 14-октябрь күнү ушу кырсыктардын тобокелдерин азайтуу күнүнө карата атайын конференция болот. Ошо конференциянын алкагында биздин кайсы областтар ушу кырсыктардын тобокелдерин алдын алууга аткарган иш-чаралардын алдыга жылган областтарды суйлоолор жүргүзүлөт. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун, ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин буйругунун негизинде 5-октябрь Кыргыз Республикасында кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнү деп белгиленген. Ошондуктан биздин Кыргыз Республикасындагы кырдаалга байланыштуу бүгүнкү күнү өткөрүп жатабыз. Бул бир айлык иш-чарада Бишкек шаарында жайгашкан уюм ишканаларда, жогорку окуу жайларында, орто мектептерде өзгөчө кырдаалдар ар кандай мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар катталган учурда өзүн кандай алып жүрүү керектиги боюнча окутуу, үйрөтүүлөрү жүргүзүлгөн. Андан сырткары окуучулардын арасында конкурстар уюштурулган, куткаруу кызматы жөнүндө сүрөттөр, ошондой эле ырлар менен. Биз ошол номинация боюнча алдыңкы орундарды ээлегендерге өзүбүздүн сыйлыктарды тапшырдык. Андан сырткары бул иш-чарага Бишкек шаардык мэриясынан, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, Бишкек шаары боюнча башкарманын кызматкерлери, ошондой эле шаардык жаранды коргоонун кызматтары тартылган.